Салам достор, силер менен Аралаштыбык каналы. Биз бүгүнкү видеобузда 18-кылымдын аягы, 20-кылымдын башындагы алгачкы жазгыч акындардын бири Молдо Кылыч жөнүндө айтып берели деп чечтик. Видеону баштаардан мурун каналга жазыла кетиңиз. Неге дегенде менин максатым бар 50 подписчикке жетүү. Мен ойлойм сиз бул нерседен мага жардам бере аласыз деп. Анда эмесе биз видеобузду баштадык. Молдо Кылыч Шамыркан уулу 1866 жылы Кочкор өрөөнүндө туулган. Атактуу баатыр, балбан, манап Төрөгелдинин тукумунан болгон. Кылыч жаш чагынан адегенде айылдык молдодон, кийин Чүй Токмоктогу ошо кездеги илимдүү молдолордон диний билим алат. Эл башкарган насилден болсо да, ал башка жол менен кетүүнү туура көргөн. Бийлик камчысын колго албаган, өтө көп окуган, эл кыдырган, калк турмушун кеңири үйрөнгөн. Бети кызылдуу, сепкили жок, жүзү абдан толук, тегерек чоң кара көздүү, орто бойлуу, семизче, чоңураак кара мурут. Эгинде кичине чочко сакалы болуп, жаактарына сакал чыкпаган. Кийимди өтө таза кийинип, динин таза тутуп, диндар болгон. Өмүрүндө көп кыссаларды жазып, алардын бир канчасы элге жайылбаган. Ар жазган кыссасын арттырбастан, кемитпестен, жана да бай манап, улуулукка кошомат кылбастан, алардын жана да ар түрдүү дүйнө талап кылбастан, тууралык менен жазылган, деп эскерет 1935 жылы тарыхчы Белек Солтоноев. Молдо Кылычтын казалдары озеки адабияттан жазман поэзияга өтүү процессинин бир көрүнүшү катары кызыктуу. Чыгыш адабиятынын, кыргыз төкмөлөрүнүн, жазгычтарынын, диний китептердин таасири күчтүү сезилет. Акын өзү жашаган мезгилдин татаалдыгы, орустардын келиши, акыр заман, тар заман жөнүндөгү ойлору, зар заман, зилзала деген ырларында чагылдырылса, Кермето, Жиндису, Чүй баяны казалдарында кыргыз жаратылышынын ажайып кооздугун, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн, табияттын ар кыл мезгилиндеги көркүн көрсөтүү максатында ишке ашырылат. Кыз-жигит алдамчы чыгармаларында адамдын мүнөзүн, жакшылык-жамандык түшүнүктөрүн сынаттайт. Талим берүү ниети көзөлөт. Бүркүттүн тою, канаттуу, Буудайык деген казалдарында канаттуулар аркылуу адам мүнөздөрү, коомдук саясий абалдары жалпыланып көрсөтүлөт. Парандалардын тиричилигине экскурс жасалат. Молдо Кылычтын чыгармалары өз кезегинде басылып чыккан менен кеңири эл катмарына тараган эмес. Анткени элдин көбү сабатсыз болгон. Бирок кагазга түшкөндүн бир жакшы жери бар. Алгачкы жазылган вариантын сактап калган жана сабаттуу адамдар тарабынан калкты бир топ катмарларына жеткирген. Акын казалчынын чыгармалары 1985 жылдардан кийин гана кыргыз окумуштуу жазуучулардын басма кызматкерлеринин аракеттери менен эл арасына кеңири тараган. Ушуну менен видео аяна келип жетти. Видео жаккан болсо, мага жакты белгисин басып коюңуз. Видеону аяна чейин көргөнүңүзгө чоң рахмат.